9 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Бишкекте майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип, атасы кармалды. Шал орус менен жабыркаган кызды атасы зордуктаганын өспүрүмдүн апасы айтып чыккан. Ал журналист Алтынай Арсланбековага курган маегинде өзүнүн жана кызынын коопсуздугу үчүн коркуп жатканын билдирген. Анын айтымында жолдошу кызга көптөн бери зомбулук көрсөтүп келген. 30 декабрда ал таластан Бишкекке мас болуп келип, чыр салып, аялын сабап, үйдөн кууп чыккан. Ал кызы Масабалдагы атасы менен жалгыз калган үчүн милицияга кайрылып, шектүү кармалган. Эртеси аял кыздын ич кийиминен шектүү тактарды байкап, ооруканага кайрылган. Дарыгерлер кыздын зордуктаганын жана мурдада зомбулукка кабылган болушу мүмкүн экенин аныкташкан. Бул боюнча Ленин райондук милициясы териштирүү жүргүзүп, тиешелүү экспертизаларды дайындады. Шектүү үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен азырынча 1 аптага камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Билим берүү министрлиги сапаттуу мугалимдери мурдагыдай эле иштей беришет. Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин Түркиялык Мариф фондуна берилиши алардын ишмердүүлүгүн үзгүнчүккө учуратпайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Министрлик Марифке шилтеме кылып, тарбиячылар, мугалимдер жана окутуучулар мурдагыдай эле өз кесиптерин аркалай беришерин, ал эми окуучулар менен студенттер билим берүү мекемеси менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде билим алуусун уланта бере турганлыктарын билдирди. Мекемеде министрликтин жетекчилиги фонддун өкүлдөрү менен жолугуп, аларды сапаттуу мекемелериндеги билим берүүнүн сапатын азыркы деңгээлден түшүрбөөгө, колдон келсе андан да жогорку деңгээлге чыгарууга чакырганын билдиришти. Министрликтин сапаттын бардык деңгээлдеринде билим берүү процесси Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына жана мамлекеттик стандартка ылайык уюштурулаарын кошумчалашты. МИНКАП 31 декабрда сапат билим берүү мекемелерин Мариф фондуна өткөрүп берүү чечимин кабыл алганын билдирген. Мекемеден бул чечим окуучулар менен студенттердин кызыкчылыктарын жана билим берүү тармагындагы ишенимдүү өнөктөш катары фонддун татыктуу аброюн камсыз кылуу менен негизделгенин белгилешкен. Эртеси сапаттын жетекчилиги Кыргыз бийлигинин бул чечими күтүүсүз болгонун билдирген. Ошол эле учурда алар бардык юридикалык жана укуктук нормалар сакталат деп үмүт артаарын айтышкан. Түркия бийлиги сапатты 2016-жылы Түркиядагы аскердик төңкөрүш аракетинин уюштуруучусу деп эсептеген оппозициялык дин аалымы Феткуллах Гүлен менен байланыштырып келген. Гүлен өзү төңкөрүшкө тийиштүү айыптоолорду четке каккан. 2016-жылы Түркия бийлиги Кыргызстандан 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Себат лицейлерин жабууну талап кылган. Бирок Кыргыз бийлиги мындай сунуштан баш тартып, компромисс катары лицейлердин аталышын Сапат деп өзгөртүп, Кыргызстандын билим берүү министрлигинин негиздөөлөрүнүн курамына кошкон. Ошондой эле эки өлкө Мариф фондунун башкаруучусундагы альтернативдүү мектептерди ачуу боюнча макулдашкан. Мариф фонду 2016-жылы Түркиянын билим берүү министрлигинин алдында негизделген. Анын максаты бала бакчадан баштап университеттерге чейин чет өлкөлөрдөгү билим берүү мекемелерин башкаруу, маданий алмашууну илгерилетүү жана сапаттуу билим берүүнү жайылтуу. Транспорт жана байланыш министрлиги ашууларда жол ачык. 9 январга карата өлкөнүн бардык ашууларында жол ачык. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматына ылайык, жолдордо Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканалары кардан тазалап, кум, шагыл чачуу иштерин жүргүзүүдө. Министрлик автоунаа айдоочулардын кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана тоолуу жолдордо керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырууда. Аба ырайынын кескин өзгөрүп, тоолорго калың кар түшүүсүнөн январдын башында Төө ашуу, Өтмөк, Талдык жана башка ашууларда жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Аба ырайынын турукташуусунан улам чектөөлөр алынганы кабарланган. Орусияда мыйзамсыз жүргөн кыргыз жарандарына укуктук жардам керектиги айтылды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров Орусияда миграциялык мыйзам бузганы аныкталган 72 000 жакын кыргызстандык жаранга укуктук колдоо көрсөтүү керек экенин айтты. Аларды өлкөгө алып келүү жана ишке орноштуруу үчүн шарт түзүү зарыл экенин кошумчалады. Алар Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат базасында эмгектик же жарандык укуктук келишим түзгөндүгү, бармак изин каттоодон жана медициналык текшерүүдөн өткөндүгү, миграциялык каттоого тургандыгы жөнүндө маалыматы жок адамдар. 1 январдан тартып чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылды. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери, убактылуу туруктуу жашоого уруксаты, эмгек же жарандык укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга колдонулат. 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирет. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Ички иштер органдары
соттор менен бирге чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Орусиядагы кыргыз жарандарына да тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өз укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Былтыр Москвадагы Крокус Сити Холлдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган.